Хусейн Карасаев атындагы Сокко лицейинде быйылкы жылы көптөгөн ийгиликтер жаралды десек болот. Айта кетсек, билим боюнча физика сабагынан дүйнөлүк олимпиада Португалия шаарында өтүп, ага Кыргызстандын атынан барган Азамат Мырзабеков коло медалдын ээси болуп кайткан. Мындай ийгиликтерди багындырган Азамат өзү да жеңишке жетем деп оюна да келген эмес. Бул дүйнөлүк олимпиада Португалиянын Лиссабон шаарында болуп өттү. Бул олимпиадада 98 өлкөдөн келген окуучулар катышты. Алардын саны 418 бала катышты. Бул олимпиада деген 2 турдан болот. Биринчиси эксперименталдык тур, экинчиси теоретикалык тур. Ошо 2 турдун жыйынтыгынын негизинде жеңүүчүлөр белгиленет. 107 мамлекеттен 600-гө жакын бала катышты. Аяктан мен грамота алып келдим. Ал деген дүнөлүктө өзү 6 суроо берилет математика боюнча. Аяктан 1 суроону толук чыгарсаңыз, сизге грамота берилет. Ошо грамота жеңип келдим. Аталган лицейди быйыл 43 окуучу бүтүрдү. Алардын ичинен 21 чет өлкөдөгү жогорку окуу жайга өз күчтөрү менен өтсө, 18 акысыз билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Ал эми 4 окуучу атайын жеңилдетилген төлөм менен окушмакчы. Мындай ийгиликти багындырыш үчүн окуучулар 1 жыл бою талыкпай даярданып, тесттерден өтүп билим долбоорлоруна катышып келишкен. Бул биздин лицейде окууга даярдануу курстары бар. Ошо аркылуу анан Америкага өтүш үчүн атайын тесттер бар. IELTS, TOEFL, GSAT. Мен ошонун IELTS-ын жазып, ошол аркылуу мен Америкага өттүм. Аякта тест 4кө бөлүнгөн. Угуу, сүйлөшүү, жазуу жана окуу жана түшүнүү. Ошо 4 секция боюнча тапшырып, анан бир орточо балл чыгып, ошо орточо балл менен университетке кабыл алышат. Университетке карата даярдыктар башталды. Биякта 2 жыл мурун колледж counseling деген система кирген болчу. Бул ошо келечекте абитуриенттерди университеттерге даярдайт. Көпчүлүк убакыттарда чет мамлекеттеги университеттер болот. Ошонун негизинде даярданып, бир нече тест жазып, алар англис тилинде жана математика боюнча тесттер. Ошолордун жыйынтыгында Гонконгский политехнический университет деген окуу жайга өттүм. Кубанычы койуна батпай турган бул окуучулардын бири Темирлан Молдорозов Американын Флорида штатындагы эл аралык университетине окууга өтүп, 1-2 күндө Америкага аттанганы турат. Ал эми Адилет Данияров Кытайдын Гонконг шаарындагы жогорку окуу жайдын биринде окуусун улатмакчы. Талант Айдарбеков, Нурдин Урманбетов, Айбек Турдахунов, Ысык көл жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.